Кыргызстандын мектептеринде 2022 жаңы окуу жылынан тарта дин таануу сабагы окутула баштайт. Мындай жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Билим берүү министрлиги диний сабатсыздык жаштарды радикализмге жетелеп жатканын белгилеп, бул сабактын окутулушу маанилүү деп эсептейт. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкта бул предметтен сабак берген мугалимдер диний секталарга жана агымдарга тиешеси жок болуусу шарт. Ошондой эле жогорку технологиялык билими жана педагогика, психология, окутуу методикасы жаатында квалификациясын жогорулатуудан же кайра даярдоодон өткөнү жөнүндө сертификаты болушу керек. Жарлыкка ылайык жаңы окуу жылынан баштап өлкөдөгү бардык жалпы билим берүү уюмдарынын 9-класстарынын окуучулары үчүн диндердин өнүгүү тарыхы сабагы базалык окуу планына киргизилет. Сабакта дүйнөлүк диндер, алардын негизги аныктамасы, диндердин бөлүнүштөрү, агымдар тууралуу кеңири маалыматтар берилет. Бул программага бардык диндердин тарыхы камтылып, дин аралык ымаланы бекемдөө максатын көздөйт. Салттуу диндер кайсылар, радикалдуу, экстремисттик диний окуулар кайсылар дегендей маалыматтарды алышат дагы, анан баягы экстремисттик ошондой радикалдуу агымдарга кирип кетпеш керек да. Анан мынакей азыр стандарт иштеп чыкканда дагы бир өзгөчөлүк киргиздик. Мисалы үчүн мектепте бардык предметтерде 5 балдык система бар. Бааланат 2 алат, 3 алат, 4 алат, 5 алат. Бул жерде аны киргизген жокпуз. Бул жерде диний ишеним жөнүндө болуп атат. Кээ бирлер мисалы үчүн аны кабыл албашы мүмкүн. Же болбосо өзүнүн пикири болушу мүмкүн. Ошондуктан бул жерде андай баалоо жок. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматына ылайык учурда Кыргызстандагы теологдордун саны такталып жатат. Ага жараша мектептерде кошумча иш орундары ачылары күтүлүүдө. Мугалим болууга макул болгон теологдорду Билим берүү жана Илим министрлиги кыска мөөнөттөгү окуудан өткөрөт. Ал эми коомчулуктун көпчүлүк бөлүгү дин таануу сабагын туура түшүнүү менен колдошууда. Дин таануу сабагына кирсе, кичине баягы жаш өспүрүмдөрдүн окуган нелер кирет да, жакшы нерселер кирет да. Келечектеги негизи таңоолоо болсо жакшы эле нерселер болот го дейм. Таңоолап мындай жаш балдарды кыйнап баягы динге азыр эме албасачы, кандай деп айтсам, көп эле таңоолай бербей баягы жакшы нерселерин үйрөнүтсө, жакшы нукта кетет болуш керек балдар. Зыяны жок болуш керек менин оюмча. Мен көз карашым деле түзүлө го дейм. Негизи колдойсуз. Колдойм эле. Итак ошого келип атпайбыз. Сурап. Албетте керек, себеби дегенде баягы уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат дейт эмеспи? Бизге азыр балдардыга азыртадан эле бул жерде только ислам динин эмес, башка диндерди дагы көрсөтөт, окутат дагы. Андан кийин өздөрүнүн көз карашын өтүп кетет да. Анан ал жерден өздөрүнүн тандоосу менен туура көз карашта башкалар менен дагы өтөт. Мисалга алсак, биздин кыргыздын балдары орустарды же башка диндегилер жаман көрүшү мүмкүн да. Алар ошол диндерди окуп үйрөнүү менен, алар деле ушундай экен. Көрсө бул ар ким өзүнүн тандоосу менен экен. Биздин дин дагы ушундай экен деп диндерди сыйлап, кичинесинен баштап түшүнүү болот да. Ошондуктан керек деп ойлойм. Дин таануу сабагына кирген айтат. Биз светтик мамлекет болгондон кийин кереги деле жок го дейм. Дин башкармалыгы өзүнчө, алардын өзүнүн көз карашы бар. Менимче эч кандай кажети жок. көз карашым жакшы эле. Сабак кириш керек эмес. Колдойбуз. Билим берүү министрлигинин айтымында учурда бул багытта аракеттер көрүлүүдө. Быйылкы жылы 9-класстарга сабак өтүлсө, кийинки жылдары 7-8 класстарга сабак киргизүү иштери каралууда. Ошол эле учурда атайын окуу китептерин даярдоо аракеттери жүрүп жатат. 7-8 класстарга болсо сынак иретинде болот. Анан мына азыркы эле айтып өткөндөй мурунку китебибиз 3 жолу сынактан өтсө, бул азырынча бир дагы сынактан өтө элек. Ошондуктан алар кириш үчүн ал ошо толук сынактан өтүп, анан бул коомчулуктун, мугалимдердин, окуучулардын баягы оң пикири болгонго чейин ал иш аракеттер жүргүзүлөт. Эгерде алардын пикири терс боло турган болсо, ал курс, ал окуу материалдары кирбей калат дагы, жаңы окуу материалдарын даярдаганга туура келет да.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматына ылайык, учурда Кыргызстандагы теологдордун саны такталып жатат. Ага жараша мектептерде кошумча иш орундары ачылары күтүлүүдө. Мугалим болууга макул болгон теологдорду билим берүү жана илим министрлиги кыска мөөнөттөгү окуудан өткөрөт. Мугалимдерге улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана ички иштер министрлиги текшерүү ишин жүргүзгөн соң окутууга уруксат берилет. Ал эми бул сабактын киргизилиши азыркы диний радикализм күчөп, жаштар ар кандай агымдарга азгырылып жаткан шартка жооп болот дешет адистер. Алардын айтымында бул предмет 9-класска киргизилип жатканынын себеби ушул куракта балдардын көз карашы, дүйнө таанымы калыптанып жаткан мезгил болот. Нуржан Султанбекова, Дилшат Рахимулу, Борбордук телеканал.